Баткен облусунун 717 жараны ажылыкка сапар алды. Бул тууралуу президенттин Баткендеги өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Ажылыкка узатуу иш-чарасы Кызыл Кыя шаарында өттү. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана имам-хатиптер катышкан. Ажылыкка сапар алган Баткен облусунун тургундары Ош эл аралык аэропортунун Ош-Жидда багыты боюнча Сауд Аравиясынын Жидда шаарына учушат. Бул жылы Баткен облусунан 717 адам ажылык сапарына аттанды. Аларды 17 ажы башчы коштоп барышмакчы. Бишкекте поезд аялды сүзүп кетти. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалым болгондой, Исанов менен Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде темир жолдо поезд 94-жылы туулган аялды сүзүп кеткен. Аталган факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Милиция азыр окуянын чоо жайын аныктоодо, кошумча маалымат берилет дешти мекемеден. Бишкекте Бишкек Арена спорт комплексинде өткөн эркин күрөш боюнча Азия чемпиондугунда кыргыз балбандары 2-нчи орунду ээледи. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Маалымат кылайык, кечээ 18-июнда Бишкек шаарында өткөн Азия чемпиондугунун алкагында эркин күрөш боюнча беттештер жыйынтыкталган. Анда 23 жашка чейинкилер арасында Кыргызстандан 10 салмак категорияда жалпы 10 балбан күч сынашкан. Курама команда 2 алтын, 3 күмүш жана 2 коло медалга ээ болуп, жалпы эсепте 168 упай менен 2-нчи орунду ээлешкен. 175 упай менен Казакстан 1-нчи орунду, 145 упай менен Индия 3-нчи орунду ээледи дешти мекемеден. Белгилеп кетсек, эркин күрөш боюнча Азия чемпиондугу 10-июнда башталган. Курама команда улуттук машыктыруучу Руслан Мадженов жана башкы машыктыруучу Ислам Тазабековдун жетекчилиги алдында мелдешке катышышты. Бишкектеги тазалык муниципалдык ишканасына таштанды жүктөөчү кызматчылар жумушка алынат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан кабарлашты. Маалыматта иштөө убактысы ар кандай болоору айтылат. Алсак эс алуу күндөр иш күндөргө дагы туш келип калышы мүмкүн. Айлык маянасы 40 000 сомго чейин. Бардык суроолор боюнча 701 32 10 69 номерине чалып же Аларча көчөсү 74 А дарегине кайрылса болот, деди мекемеден. Дербент шаарындагы Караван аэропорту августта ишке кирет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун аба майдандын модернизациялоосун текшерүү учурунда айтылды. Белгилеп кетсек, аба майданды калыбына келтирүүгө 36 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражатка аэропорттун учуп конуу тилкеси узартылды. Учурда соңку калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Майдан августта тарта учактарды кабыл ала баштамакчы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен районуна караштуу Капчыгай, Аксай, Достук айылдарындагы курулуп бүткөн үйлөрдүн сапаты менен таанышты. Бул тууралуу анын маалымат кызматы кабарлайт. Бул аймакта 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы каргашалуу окуялардын натыйжасында Баткен районунда жалпысынан 316 үй талкаланган. Учурда 315 үйдүн курулушу аяктады. Маалыматка караганда аймактардын инфраструктурасы жакшыртылып, ички жолдорго асфальт төшөлгөн. Ошондой эле ар бир үйгө коммуникациялар тартылууда. Алдыдагы окуу жылына карата 275 жана 100 орунду жалпы орто билим берүү мектебинин курулушу бүткөрүлөт. Жапаров айылдардын тургундар менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн уккандан кийин суроолоруна жооп берген. Жолугушууга катышкан экономика жана коммерция министринин орун басары Чоро Сейитов 2022 жылдын сентябрындагы кайгылуу окуялардын натыйжасында Баткен облусуна келтирилген жалпы зыяндын көлөмү 3,6 миллиард сомду түзгөнү маалымдаган. Аны менен катар мамлекет тарабынан ишкерлерге 300 000 сом өлчөмүндө бир жолку жардам бөлүнгөнүн, мамлекеттик банктар ишкерлерге жеңилдетилген насыяларды бергенин билдирди деп айтылат маалыматта. Акылбек Жапаров ишкерлерди колдоо боюнча иштерди улантууну тапшырды. Курман айт майрамына байланыштуу өлкөдө 28 июнь эс алуу күнү болот. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашты. 2023 жылга бекитилген өндүрүштүк календарга ылайык бул майрам туш келген дата иш күн эмес деп жарыяланат деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, мусулмандардын Курман айт майрамы мамлекеттик майрам болуп саналат. Бул жылы ал 28 июнда белгиленмекчи. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.